Кыргызстандын рыногунда сатылып жаткан жер-жемиштердин басымдуу бөлүгү коңшу Өзбекстандан импортталат. Эрте бышкан жемиштер апрелден баштап декабрга чейин жергиликтүү рынокто толук камтыганга жетет. Карантиндик организмдердин жайылтпосу боюнча коргоо иш-чараларын чогуу ошол мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы менен алып барабыз. Андан тышкары да бизде планда жазылгандай көптөгөн маарекелерибиз бар. Жылына 2 жолу жолугуп, ошо биздин фитосанитардык карантиндик абалдын болушу, туруктуу болушуна байланыштуу иш-чараларды да алып барабыз. 2019 өсүмдүктөрдүн карантини жаатында атайын эки тараптуу макулдашууга кол коюлган. Өлкө башчысынын мамлекеттик сапарынын алкагында аны ишке ашыруу боюнча келишим түзүлдү. Негизги багыттар ошо чек ара кесилишкен жерлердеги өтө коркунучтуу карантиндик зыянкечтерге жана ооруларга каршы изилдөөлөрдү чогуу жүргүзүү, илимий багытта кызматташуу жана ушул эки мамлекеттик органдын кызматкерлеринин бири-бирине ошо стажировкаларды өткөрүп, тажрыйба алмашуу жаатында деталдуу планга кол койдук. Уларбек Исаев жеке чарбасында жер иштетип, жер семирткичтерди колдонот. Жакында эле Өзбекстандан Ош, Жалал-Абад облустарына 1,5 миң тонна жер семирткич поезд аркылуу алынып келинди. Эми фермер минералдык жер семирткичтен керектүү көлөмдө сатып алат. Бизге баары карапайым дыйканга ал кыйла жеңилдик болот да. 100 сом, 200 сом, 500 сом мисалы үчүнчү. Эч болбойт дегенде жол киребиз чыгат, башкабыз чыгат да. Өзбекстанда өндүрүлгөн жер семирткичтер Ош облусунун Кашкаргыштак темир жол базасына түшүрүлдү. Андыктан аймактын дыйкандары дароо келип, керектүү өлчөмдө ыңгайлуу баада сатып алууну туура көрүшкөн. Ал үчүн жер ээлери райондордогу айыл-чарба департаменти аркылуу кезекке турушат. Вагондон дыйкандарга деген максатта 23 сомдон сатылып аткан аммиачный селитраны 21 сом 20 тыйынга, 26-27 сомдон сатылып аткан карбамид мочавинаны 25 сомго түшүрүп, ушул дыйкандарды ушул жерде 2 сом болсо да ошо арзаныраак алып алсын деген мааниде ошо уюштуруп дыйкандарга ушул минералдык жер семирткичтер таркатылууда. Талаа иштеринде колдонулган минералдык жер семирткичтердин 80%-га жакыны Өзбекстандан импортталат. Өлкөдө жер семирткич өндүрүлбөгөндүктөн дыйкан фермерлер Өзбекстандан, Россиядан келген жер семирткичтерди колдонушат. Мамлекеттик сапардын алкагында бул багытта да сүйлөшүүлөр жүрүп, анын баасы жана жазгы талаа иштеринде жер семирткич менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу багытында сүйлөшүүлөр болду. Потребность республики в год до 150 тысяч. Кыргызстанда жалпы болуп 150 миң тоннадан ашык жер семирткич керектелет. Эгерде бардык дыйкандар колдонсо, 1 жылдык суроо талап 300 миң тоннага жетет. Азыркы тапта басымдуу бөлүгү Өзбекстандан келгендиктен жеке фирмалар менен да келишим түзүлүп, жазгы талаа иштеринде үзгүлтүксүз камсыз кылуу аракети көрүлүүдө. Өзбекстанда кол коюлган келишимдердин алкагында быйылкы сезонго жер жемиштер менен жер семирткичтер жетиштүү көлөмдө импортталат. Мындан сырткары адистерди окутуп, тажрыйба алмашуу жана түшүмдүүлүктү арттыруу багытында биргеликте илимий иштерди аткаруу пландары да каралды. Элиза Нурматова, Тимур Сыдыгалиев, Ала-Тоо 24.